Супер инфо кезитинин жаңы санында. Эл артисти Айчүрө Гиманалиева кызы Аэлетаны чоң сахнага аттандырды. Кызымдын талантына ишенем, эл аралык деңгээлге чыгат дейт ырчы. Үй алып берүүнү убадалаган кооперативтерге ишенсе болобу? Ырчы Асель Кадырбекова: менин окуям силерге сабак болсун, алданбагыла дейт. Ат үстүндө трюктарды көрсөткөн кыргыз каскадерлору сүйлөшөт. Бир жолу президенттердин алдында ат жаап баратып баланы кулатып алганбыз дешет алар. Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиевдин бейнесин ачып беребиз. Атам туткунда калганда биринчи жолу Кудайга жалынгам дейт депутат. Белгилүү комик стендапер Азимхан Рахатов Орусияны багынтарыма аз калды дейт. Дүйнөлүк деңгээлге чыккысы келген мырзадан кызыктуу маек. 8 ай бие байлап үйүнөн жайыгышы кымыз үзүлбөгөн Тагай Кайкыевдин үйүндө болдук. Бир бээнин сүтүнөн бир жылда 240 000 сом киреше тапса болот дейт каарманыбыз. Бөтөн жерде сөзүн кыска болот экен. Күйөөмдү майып кылып коюшкан врачтарга унчук албадык дейт 37 жаштагы келин. Белгилүү улакчы ынтымак командасынын чабуулчусу Майрамбек Рысбековду кепке тарттык. Көк бөрөдөгү чоң беттешке жакын жубайым мени аяп калат дейт спортчу. Соттолуучуларды коштоп жүргөн топто иштөө коркунучтуубу? Өтө сак болушуң керек. Бизге кол салуу болушу мүмкүн деп кесиби тууралуу айтып берди конвоир жигит. Нутрициологдор кумшекерди аз колдонууга чакырат. Кантты көп колдонуудан кандай оорулар жаралат билип алыңыз. Шахрат Алипова Элмирбек Гиманалиевдер жактырып ырдаган Акинге ырынын кызыктуу тарыхы жаңы санда. Элдик ырчы аталган Ислам Илтияшевдин ырлары сизге да жагабы? Ырчыны жаңы санда тааныштырабыз. Гезитти ысык кезинде окуп, ырахат алыңыз.